Ош шаарындагы номери 25 Алмалы орто мектебинин башталгыч класстар мугалими Шамиева Маликехан 2-класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тарбиялык саатка кош келипсиңер. Бул биздин быйылкы жылдагы 1-чи тарбиялык саатыбыз. Андыктан бүгүн билим күнү болгондуктан 1-сентябрь билим күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай бири-бирибизге карап жагымдуу маанай тартуулайбыз. Күн нурундай жылуулукту, гүлдөрдөй сулуулукту каалаймын. Азаматсыңар. Кана эмесе балдар, колубузду көкүрөгүбүзгө алып, Кыргыз Республикасынын гимнин кабыл алабыз. Конт коюп угалы. Сабактын темасы «Мекеним менин Кыргызстан». Сабактын максаты мамлекеттин символикалары, кооз жерлери жана Кыргызстандан чыккан атактуу инсандар жөнүндө маалымат аласыңар. Патриоттук сезимдериңер ойгонуп, мекенибизди көздүн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Анда Кыргызстандагы 7 область менен таанышабыз. Талас областы, Чүй областы, Ысык Көл областы, Жалал Абад областы, Нарын областы, Ош областы, Баткен областы. Кыргыз Республикасы менен чектеш өлкөлөр: Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Ушул мамлекеттер менен Кыргыз Республикасы чектешип турат. Кыргызстан өзүнчө эгемендүү мамлекет. Расмий аталышы Кыргыз Республикасы. 1991 жылы 31 августта Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп мыйзамдаштырылган. Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы бул Конституция. Ал 5 майда 93 жылы бекитилген. Акча бирдиги кыргыз сому болуп саналат. Борбор шаары Бишкек шаары. Аянты 199 000 километр квадрат. 6 миллиондон ашык калкы бар. Мамлекеттик тили кыргыз тил. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Анда 100дон ашуун улуттар жашайт. Кыргыздар, өзбектер, орустар, уйгурлар, түрктөр, азербайжандар, украиндар, корейлер, кытайлар, япондор жашашат. Кыргызстан меймандос өлкө. Анын өзүнө жараша каада салттары бар. Түмөн түшүк тиричилиги бар. Ар бир мамлекеттин өзүнүн символикалары бар. Кыргыз мамлекетинин дагы
өзүнүн символикалары бар. Аларга герб, туу, гимн кирет. Кыргыз мамлекетинин туусу 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Кыргыз мамлекетинин герби 1994 жылы 14 январда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылы 18 декабрда кабыл алынган. Бул мамлекеттик символикаларды биз ыйык тутуп, аларга сыйлоо менен мамиле жасашыбыз керек. Андан тышкары биздин Кыргыз мамлекетибиздин конституциясы бар. Ал мамлекеттик документ болуп саналат. Анда бизге жашоо тиричилигибизге ылайыкташтырылган мыйзамдар жазылган. Ал мыйзамдарга жараша биз жашашыбыз керек. Андан тышкары биздин ушул айтылган символикаларды эч качан балдар унутпашыбыз керек жана аларды бекем тутушубуз керек. Алар герб, туу, гимн болуп саналат. Аларды эч качан унутпагыла балдар. Кыргызстанда аябагандай чоң атактуу инсандар көп. Алардын ичинен атап айтсак, Токтогул Сатылганов, Чыңгыз Айтматов, Саякбай Каралаевдер. Токтогул Сатылганов төкмө акын, комузчу. Чыңгыз Айтматов дүйнөгө таанымал чоң жазуучу. Саякбай Каралаев алып манасчы болуп саналат. Кыргыз эли өз маданияты, байлыгы, тарыхы менен сыймыктанат жана сыймыктана алат. Кыргыз Республикасынын суу байлыктары, аларга дарыялар, шаркыратмалар, көлдөр, мөңгүлөр, булактар жана жасалма суу сактагычтар кирет. Мен сыймыктанам. Атабыз Манас эл менен, ак калпактуу тоо менен, ажайып кооз жер менен, суйкайган сулуу көл менен, баа жеткис каада салт менен, сыймыктанып келебиз көп улуттуу эл менен. Демекчи, өлкөбүздү дайыма коргоп, өнүктүрүү үчүн бар күчүбүздү сарптап, дайыма даяр болушубуз керек балдар. Азаматсыңар балдар. Силер сабакка активдүү катыштыңар. Анда эмесе балдар үйгө тапшырма. Кыргыз мамлекетинин символикаларынын сүрөтүн тартып келесиңер. Саламатта калгыла.